Мейримдүү жана ырайымдуу жараткан аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бер туугандар. Көптөн бери көрүшпөй калдык. Анын дагы өзүнүн бир кандайдыр бир себептери бар. Бүгүн мен сиздер менен өтө бир кызыктуу китеп тууралуу оюмду бөлүшкүм келип турат. Тег эле оюмду бөлүшпөстөн ушул китеп тууралуу өзүмдүн мындай түшүнгөн нерселеримди, өзүм аңдап билип жеткен нерселеримди сиздерге айтып бергим келет. Жана дагы бул китепти сиздерге сунуштамакчымын. Бул китептин аты мына 1984 деген аталыштагы китеп. Буга чейин окугандар болсо керек, окуй электер болсо алып окуңуздар сөзсүз түрдө. Азыр бул китеп тууралуу айтып берем. Бул китептин автору Джордж Оруэлл деген европалык жазуучу. Тагыраак ушул 20-кылымда өзүнүн аябай мындай курч калеми менен белгилүү болгон, өзгөчө ушул улуу державалардын системасын сындаган күчтүү жазуучу болгон. Бул автордун буга чейин дагы бир чыгармасын окудум эле. Ал дагы ушу кыргызчага которулган. Animal Farm деп англисчасы ошондой, кыргызчага айбан чарба деп которгон. Ал тууралуу дагы бир учкай сөз кыла турган болсок, айбан чарба эмне үчүн айбан чарба болгон? Же болбосо кайсыл багытка жазылган дей турган болсоңуздар, бул коммунисттик система тууралуу жазылган китеп болгон. Коммунисттик системанын ою, алардын кылып аткан иши, алардын идеологиясы кайсыл жака багытталган, алардын максаттары эмне, кантип бийликке жетип калган, мына ошону өтө учкай бир тамсыл менен, өтө бир конкреттүү бир кызыктуу тамсыл менен жазып жеткирген да. Аны дагы сунуштаймын. Аны дагы сөзсүз окуңуздар. Экинчи китеп болсо 1984 деген китеп. Бул тоталитардык режимди чагылдырган. Ошол Европадагы тоталитардык режимди чагылдырган да. Деги эле бул ошол айбан чарба дагы. Мына 1984 дагы экөөнүн тең негизги идеясы бул ошол дүйнөнү кармап турган, дүйнөнү башкарып турган чоң державалар тууралуу жазылган. Алар кантип дүйнөнү кармайт, согуш эмне үчүн болот, эмне үчүн согуш бүтпөйт, мамлекеттер ортосундагы келишпестиктер, мына ошого окшогон нерсенин баарын жазганда, мага өзгөчө таасир калтырган ушул китеп болду. Бул китепти которгон, мына бул жерде котормочунда жазып койгон. Бул Адамат Алишер уулу деген аттуу жигиткен. Ал жигиттин ишине дагы да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мындан кийин дагы ошо кыргыздын дүйнө таанымын ача турган, кыргыздын дүйнө таанымына, кыргыздын ар бир жаштарына таасир бере турган ушундай бир таасирдүү китептерди которушуна ийгилик каалап кетмекчибиз. Бул китеп негизи 1948-жылы жазылып, 1949-жылы жарыяланган. Бул китепти автор мынтип айтат да: эгерде экинчи дүйнөлүк согуш бүтпөй уланып кете берсе, ошол согуштун элдин катмарларына тийгизген таасири кандай болмок? Карапайым адамдарга тийгизген таасир, маданият тармагындагы адамдарга, мектеп окуучуларына тийгизген таасири кандай болмок деген нерседе ойлонуп, анан кийин ушул китеп жарык көргөн да. Бирок бул китепте согуш негизи эле согуш эмес. Согуштан да башка нерсени түшүндүм да. Бул китепте мындай да, азыр кече эле мына жакында мисалы Сирияда Садная деген түрмөдө болуп өткөн нерселерди көрдүк да. Ал жердеги түрмө кандай курулган, кандай шарттарда курулган, адамдарды кандай кылып азаптаган. Бул мындай факты бизге көзгө көрүндү да. Бизге мындай белгилүү болгону да ошол жагы. Белгилүү болбогону да биз билбейбиз ал жакта кандай нерселер болгон. Мына ошол нерсени бул китепте мындан бир 50 жыл мурун эле айтып койгон да. 50, 60, 70 жыл мурун айтып койгон бул китептечи. Бул китепте эки каарман болот. Бирөөсү Уинстон, экинчиси Джулия деген. Уинстон бул ошол мамлекеттик системага каршы турган, караандай каршы турган, өзүнүн жеке инсандык ою, пикири, тагыраак айтканда өзүн эркин алып жүргөн, эркиндикти каалаган адам болот да. Бирок ошол эле учурда бул партияга иштеген адам болот. Партия кандай? Партия бул адамды мындай бир системага, өтө мындай кылда түзүлгөн система. Ал жерде жогору жакта отурган адамдардан баштап ылдыйга чейинки отурган адамдардын ар биринин ошол мамлекет тарабынан коюп берген максаттары бар, идеялары бар, кыскасы иштери бар, ошол жактан бошобойт да. Тагыраак айтканда, адам керек болсо өзүн мындай бир анализдеп, өзүнүн ким экенин аңдаганга убакыт таппайт, чолоосу тийбейт да. Мына ошондой татаал түзүлгөн системалар да. Ошол системаны ачыктап берген китеп ушул 1984 деген китеп болот. Бул китепте эми мындай жанагы главный герой, башкы каарман
ошол мамлекетке каршы чыгып олтуруп эртеби кечи баары ушул мамлекеттин системасы, ушул партиялык түзүм бул кулайт деп отуруп акыр аягынан кийин өз ошол мамлекетти башкарган адамдардын колуна түшөт. Бул жерде мындай фантазиялык жактан дагы өтө мындай келечекке кабар берген технологиялык каражаттарды дагы кабар берген. Мисалы телескрин деп коет. Телескрин аркылуу сенин эмне кылып турганыңды, эмне жасап атканыңды көрүп турат дейт. Андан сырткары көзгө көрүнбөгөн жучкалар, тагыраак айтканда жанагындай бир өтө майда болгон микрофондор, биздин керек болсо жашыруун шыбырттап сүйлөгөн сөздөрүбүздү дагы тыңшап турган микрофондор. Бул ошол азыркы учурда булардын баары болуп өттү да. Булардын баары жасалды. Бирок дагы биз билбеген дагы кандай технологиянын каражаттары бар, биз ал тууралуу али кабарыбыз жок, али бизге жетип келе элек. Демек булардын баардыгы факты десек болот. Анан айтат да, адамдын сырткы кыймылын баарын билиши мүмкүн, бирок адамдын ичинде эмне болуп атканын билбейт дейт да жанагы китептин ичиндеги каарманчы. Бирок тилекке каршы ушул романдын ичинде жанагы адамдардын колуна түшүп калганда адамдын эмне ойлоп жатканын дагы билишет да. Акыр аягы барып адамдын эмне ойлоп жатат. Бул эми Кудайга тиешелүү, Кудайдын колундагы маселе да. Ар бир адам эмнени ойлойт, мисалы эч кимге айтпайт, бирок оюнда эмнени ойлоп жатканы бир ошол адамдын өзүнө маалым, бир жаратканга маалым да. Бирок ушул романда эмнени айтат? Керек болсо дейт да, адам эмнени ойлоп жаткан болсо, оюн дагы өзгөртөбүз. Ошол оюн дагы билебиз дейт да. Мына ошондой коркунучтуу нерселерден кабар берет. Анан муну кантип ишке ашырат? Бул ошол башкы каарман жанагы партиялык адамдардын башында тургандарга, тагыраак ошол системаны кармап турган, мыкчып турган адамдардын колуна түшкөндөн кийин түрмөдө кыйналып олтуруп, ушундай бир адамдын акылына келбеген, адамдын түшүнө келбеген бир кыйноолорду кечип отуруп, басып отуруп, акыр аяк жана ойлогон нерсесин дагы бүт баарын өзү айтып берет. Өзү ачыктап берет. Канчалаган адамдар сатат. Ал жерде аты мындай турмушта чыныгы реалдуулукта болгон деле адамдар, болбогон деле адамдар ошонун баардыгын баягы коркунучтан улам, өзүнүн мындай страхтан улам акыры ошол мамлекетке, партияга айтып берет да. Анан караңыздар да, ошол жерде адамдын ойлогон ою да, адамдын ойлогон оюн тег эле билип албастан ошол ойду мындан кийин ошол партияга ылайыктап өзгөртүүгө аракет кылат. Мисалы математикалык эсеп боюнча 2-ге 2-ни кошсо 4 болот. Муну баарыбыз билебиз да, мектепте окуганбыз. Бирок бул китепте эмне дейт? 2-ге 2-ни кошсоң 5 болот. Демек, бул эмне дегиси келип атат? Партия эмнени айткан болсо, ошол чындык болот дейт да. Мен мисалга азыр мен учпаймын, бирок азыр мен асманда көкөлөп учам. Мейкиндикте учуп баратам десем, сен ошого ишенишиң керек дейт да. Вообще-то реалдуулукта ал нерсе жок. Бирок ошол нерсени мен болот десем, сен болот деп ишенишиң керек дейт. Бул эми азыркы учурда деле ушул нерсе болуп атат да, мисалгачы чоң державаларда, чоң партияларда, чоң системаларда дүйнөнү башкарып аткан чоң мамлекеттерде бул азыркыга чейин бар, мисалгачы. Акыйкат көрүнбөйт, бирок акыйкаттын ордуга баягы башка ойдон чыгарылган нерселер. Мисалга ошол эле Сирияга могу Европа мамлекеттери зулум кылбай атат деген нерсени ишендиргиси келсе, ишендирип коет, башкаларга ишенет. Ошол сыяктуу эле да. Адамдын акылын керек болсо, адамдын оюндагы маалыматтарды уурдап, аны жөн эле уурдап албастан, анын ордуга өздөрү каалаган маалыматты толук кандуу түрдө салып коёлат. Мына ошондой коркунучтуу нерседен кабар берген китеп бул. Эми ошол жерде азыр дагы бир нерсени салыштырып айтайын да. Ушул башкы каарман жанагы партиянын жетекчилерине колго түшкөндөн кийин аябагандай бир болуп көрбөгөндөй бир түрмөлөрдү сүрөттөйт да эми. Жалаң жарык дейт да, күндүн кантип өткөнүн билбейсиң дейт да. Күндүн кантип өткөнү, күндүзбү, түнбү, кайсы число, кайсы жыл эч нерсе билинбейт да. Тек гана ушул комната, жап-жарык болгон комната, ошол комнатада ошо кыйноолор болуп өтөт, кыйноолордун түрдүү эмелери бар, түрлөрү бар. Эми аны өзүңүздөр сөзсүз окушуңуздар керек бул китепте. Ошондо билинет. Анан айтат, балким бул түрмө жердин бир 10 кабат астындадыр дейт да, эч ким билбейт. Балким үстүндөдүр, билбейт. Мына кече жакында эле ошол бизге ачыкка чыккан жанагы Соднайдагы түрмө, Сириядагы Соднайдагы түрмөнү дагы өзүңүздөр сүрөттөрдөн, фотолордон көрдүңүздөр, кандай адамдарды азаптаган. Мисалга жанагы Мазин Хамада деген активистти кантип азаптаган, көзүнө жанагы адамдардын эмесин, мындай маскасын кийгизип, анан көзүн бурап,
мындай бир адамдын акылына түшүнө кирбей турган нерселер да, дагы башка түрдүү азаптар болгон ал жердечи. Демек бул китепте жазылган мындан бир 50-60 жыл мурда жазылган маалыматтар бүгүнкү күндө ишке ашып отурат. Балким биз эми билип атабыз, балким бул мурда эле ишке ашкан. Мындан кийин дагы ошондой нерселер ишке ашып кете бермекчи да. Неге? Бул нерселер эмне үчүн болот десе, бул нерселер ошол мамлекетти мыкчы отурган, ошол дүйнөнү башкарып отурган чоң системалар өздөрүнүн ошол бийлигинен ажырап калбас үчүн, өздөрүнүн ошол койгон максаттарына жетүү үчүн бардык нерсеге даяр экендигинен кабар берет. Бул китепте дагы ошону айтат да. Биз эч качан жеңилбейбиз дейт да. Биз эч качан жеңилбейбиз. Биз ошол бийликти кармап калыш үчүн, бийликти мындан кийин дагы улантуу үчүн бардык нерсеге даяр турабыз дейт. Мына ошол нерсени айтат. Кыскача айтканда, ошол китепти баарыңыздарга сунуштаймын. Джордж Оруэлл. Кызыгы, бул китеп 20-кылымда жазылган болсо, азыр мисалы 21-кылымда, азыр деле мунун өзүнүн популярдуулугун, белгилүүлүгүн түшүрбөгөн, азыр дагы адамдардын, окурмандардын арасында аябай бир кызуу талкууга түшкөн, мындай өтө адамдардын бүйүрүн кызыткан романдардын бири болуп эсептелет. Дагы бир кызыктуу фактыларды угуп калдым. Кээ бир мамлекеттерде бул китепти окуганга тыюу салган экен да. Кээ бир мамлекеттерде дегенде бир 20-га жакын мамлекетти угуп калдым. Дүйнөдө өзү тыюу салынган китептер бар экен, ошол тыюу салынган китептердин ичине ушул дагы кирген экен. Неге дегенде, бул китепти азыр мен мисалга окуган нерсени толук бул жакка жеткирип бериш кыйын да. Муну окумайынча билбейсиздер. Ошон үчүн баарыңыздарга ушул китепти сунуштаймын. Бул дүйнө таанымды ашат, бул азыр мамлекеттеги түзүмдөр кандай болгон, системалар кандай иштейт, ошону аябай ийне жүүнү чейин жиликтеп берген сонун китеп бул. Кийинки сүйлөшүүлөрдөн, кийинки баарлашуулардан көрүшкөнчө, салам алейкум.